Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Бүгүн кыргыз тили сабагы. Силер менен кыргыз тили мугалими Аманжан кызы Мээрим. Бүгүнкү күн аяк коону айынын 29-у. Сабактын темасы бир өңчөй аныктооч. Эң алгач балдар, сабагыбыздын максаты менен таанышып алалы. Балдар, биз буга чейинки өткөн сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүн кайталап алсак. Бир өңчөй бир өңчөй бышыктооч, бир өңчөй толуктооч, бир өңчөй баяндооч. Жана бүгүнкү бир өңчөй мүчөнүн акыркысы бир өңчөй аныктоочту өтөбүз. Сүйлөмдүн бир гана мүчөсү менен байланышкан бир нече аныктоочтор бир өңчөй аныктоочтор деп аталат. Мисалы, балдар, шаарыбызда кенен, жарык, жылуу үйлөр көп. Бул сүйлөмдө бир өңчөй аныктоочторду таап алсак, шаарыбызда кандай үйлөр көп? Бир гана кандай деген суроого бул сүйлөмдө 3 сөз жооп берип жатат. Бир суроого жооп берген 2 же 3, 4 андан көп сөздөр катышса, анда бир өңчөй аныктооч болот. Шаарыбызда кандай үйлөр көп? Кенен. Кандай жарык, кандай жылуу? Анда эмесе, балдар, 32-нчи беттеги 41-нчи көнүгүүнү карагыла. Сүйлөмдөрдү жазып алып, бир өңчөй аныктоочторду жөнөкөй карандаш менен, простой карандаш менен белгилейсиңер. Биринчи сүйлөмдү чогуу иштейли. Алар терезелүү, мештүү, жылуу үйгө ээ болушту. Алар кандай үйгө ээ болушту? Бул сүйлөмдөгү бир өңчөй аныктоочтор кайсы сөздөр деп ойлойсуңар, балдар? Азаматсыңар. Алар кандай терезелүү, кандай мештүү, кандай жылуу? Ушул 3 сөз бир өңчөй аныктооч болот. Калганын ушуга окшоштуруп өзүңөр иштеп мага жөнөткүлө. Кийинки 42-нчи көнүгүүнү жөн гана окуп, түшүнүп алгыла.